Урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары, Кара Көл шаарынын жылуулук системасын жандыруу 6 ноябрдан бери берилип жатат. Ошол ноябрь айында жылуулук толук бербегендин бирден бир себептеринен ноябрь айында ремонт иштери Каскад тарабынан тысячник турбаны алмаштырууда 2 күн 3 күн ремонт кылышты. Андан сырткары РЭС тарабынан ремонт иштери жүрүп, ага чогулган алмаштырганда ошол күндөрү свет болбой толук кандуу жылуулукту бере албады. Бул болсо жарандарга эскертүү иретинде айтып кетсем, бул ноябрь айында свет берилбеген, суу өчкөн мезгилдердеги эсеп кысаптарын толук кандуу кыскартылат. Андан сырткары жылуулук толук берилбей атат деген ноябрь айынын 6 ноябрдан бери 186 арыз кайрылуулар түштү. Бунун үстүндө биз иштеп жатып атабыз. Арыздардын бардыгына барганда жылуулук системаларынын үйлөрүндө боздуктары чыгарылбай, кээ бир жерлери батарейкалары тазаланбай, кышка даярдыгы мындай айтканда толук кандуу аныкталды. Бирок биздин ишкананын кызматкерлери тарабынан ошол көйгөйлүү маселелерди бүгүнкү күндө чечип келип атабыз. Толук кандуу арыздарды канааттандырылып чечип атабыз. Андан сырткары могу биз жаңы коюлган модулдук котельнияларда бул жаңы ыкма менен колдонуп электр энергияны үнөмдөө максатында 4 районго модулдук электр котелдорду койгонбуз. Ал жерде бунун иштөө ыкмасы 40 градустан 55 градуска чейин аристон иштеткенде эле КСМде өзү регулировка кылып коюлуп берет. То есть 40 градустан 55 градуска чейин бул котелдор иштеп турат. Жарандар ошондо 40 градустан 40-55 градуска чейин иштеп атканда 48-49 градуста жылуулук алышып атат. Ал жылуулукту толук кандуу албагандар боюнча дагы нааразычылыктар болуп атат. Жерине барып текшерип толук кандуу биз бүгүнкү күндө жылуулукту берүүгө аракеттерди кылып атабыз. Бүгүнкү күндө кечээ рейдтердин маалында биз текшердик. Көбүнчө проблема сууну агызгандан болуп жатат. Рейд маалында бир нече жолу суу агызган жарандарды кармадык. Естественно, ошо суу агызган маалда токтоткондо биздин расходдор, суунун расходдору азайып, электр энергияны үнөмдөөгө чыгып атат. Ошо суулар токтогондон байланыштуу температуранын графиги дагы өзү көтөрүлүп атат. То есть мындай айтканда, эгерде биздин кардарлар сууну агызбай, ГВСтерди колдонбой, толук кандуу иштесе, анда биздин жылуулук ошо берилген температура акыркы точкада отурган кардарларга дагы туура жетет деп эсептейт. Андан сырткары эскертүү иретинде айтып кетет элем. Биздин Кара Көл шаарында 3700 толук абоненттер бар. Ошо абоненттерге айтып кетет элем, ысык суу мыйзамсыз колдонгондорду токтотууга жардам бериңиздер. Жана биздин ысык сууну түтүкчөлөрдөн агызганды токтотуп, ушу бизге жардам иретинде сууну агызбаса, биз дагы толук кандуу жылуулукту бергенге даяр болот элек.